Баягы күнү интернетти карап отурсам, бирөө чыгып Тойбос компаниясын абдан жамандап атат. Чочконун эти бар экен, арам экен, ал экен, бул экен дейт. Бир далили жок. Экспертизадан ДНКсы чыкты дейт. ДНК деген сөздү үйрөнүп алыптыр. Ал ошол кана ошол ДНК, кана ошол заключение, кана ошол корутунду бир кагазы жок, бир далили жок. Жөндөн эле ошол Тойбос андай экен, Тойбос мындай экен деп урдуруп атат. Тойбостон башка Кыргызстанга канча арам тамак келип атат. Кыргызстандын өзүнүн ата мекендик өндүрүш болуп, ушинтип эми бутуна турган бир кубаттуу, эсептелүү, бир саналуу 5-6 компаниябыз болсо, ошону да уруп өлүп кетип атабыз да ушун буттан чалып. Канча адамды багып атат? Канча адам ошол төлөгөн салыктын эсебинен канча жолдор оңдолуп атат? Канча мектеп салынып атат? Канча адам айлыгы төлөнүп атат? Канча адам пенсиясы төлөнүп атат? Канча үй бүлө багылып атат? Жок, ошол арам экен дейт деп отурат. Болгон аргументи ошол. Башка эч нерсе жок. Кана ошол чочконун эти? Ким айтты аны? Кана заключениеси? Кана ошол эксперт? Эч нерсе ушинтсе боло береби дейм да. Ушундайларга чара көрүлсө, ушундайларга чара көрүлүш керек го дейм. Камаганга чейин апарыш керек болсо. Себеби анын зыяны ал жөн эле бирөөнү каралап койгондукка жатпайт ал. Бир адамдын аберине, бир адамдын намысына доо кетиргенге жатпайт ал. Ал Кыргызстандын улуттук коопсуздугуна доо кетирип атат. Себеби Кыргызстандын улуттук өндүрүшүн жокко чыгарып атат. Кыргызстанды банкрот кылганга алып барып атат. Мындай алганда Кыргызстанды финансылык жактан жакырчылыкка түртүп атат. Кайра эле алып барып туруп ошол жанагы жалаң чочконун этинен колбаса чыгарган чет өлкөлүк өндүрүшкө көз каранды кылганга алып барып атат. Эми ушуну түшүнбөйбүзбү биз? Ындай баягы адам өзүн даярдап эметет го. Ошондой болуп жатканда түндө түшүмдө ушу сизден саат белек алып атырмын да. Анан кийин ушул саатыңызды эстеликке алып жүрүш үчүн сурагым келди элдин астында. Урматтуу Алмазбек мырза, Işılıp kaçtım, şımşırabağına rahmat. Saat verip kutuldum. Aman tur, rahmat. бар болуңуз. Рахмат. Aman tur. Рахмат. Бакиевдер эл үчүн иштегенби же элге каршыбы? Элге каршы деп айткан нерсе болбойт. Элге каршы кээ бир мамлекетке каршы кээ бир иш аракеттер болуп кеткен болушу мүмкүн, бирок дээрлик 4 жылдын ичинде көп иштер мыкты жасалды. Урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, бүгүнкү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жайылда жол кырсыгынан 4 адам каза болду. Бүгүн 2025 жылдын 20-июнунда саат 6:00 чамасында Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Ош-Бишкек унаа жолунун 170-чакырымында оор жол кырсыгы катталып, 4 адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Алдын ала маалымат боюнча Honda Fit үлгүсүндөгү жеңил унаа түштүктөн түндүккө багыт алып бара жатып, белгисиз себептерден улам карама-каршы тилкеге чыгып, оор жүк ташуучу унаа менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен Honda Fit унаасындагы 4 жүргүнчү окуя болгон жерде жан берген. Окуя болгон жерге Жайыл РИБинин жана ЖКГБнын кызматкерлери чыгышып, тиешелүү ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Кырсыктын себептери азырынча такталууда. Урматтуу туугандар, бул видео ролик менен эмнени айтмакчыбыз? Ушул жолго чыкканда бир садака берип чыгыңыздар. Садакадагы ар кандай бале кырсыктардан Кудайым өзү сактайт дейт. Анан туугандар, ушул оң рулдуу унаалар билесиздер. Оң рулдуу унааларда ушундай кырсыктар аябай көп болуп атат да. Себеби айдап баратканда авгунга чыгайын десе бул жагы көрүнбөйт. Себеби бул жакта адам бар болгон болсо эгер пассажир жакта, анда ошол адам авгунга чыга бер, чыкпа деп айтып турушка гана мажбур да мындай. Анан кээ биркилер мен көнүп калдым, айдай берем деп атып, ушундай кырсыктар болуп калууда туугандар. Ушундан аябай сак болойлу, барыбыз ушул садака берип, жолдо жүргөндө абайлап жүрүңүздөр. Үй бүлөңүздөр, ата энеңиздер баары күтүп атат туугандар.
артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер деп кыйналып, азыр акыркы операциясына $31,000 каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн ушуга колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Assalamu alaikum Kırgız elim. Men Marjan'ın apası bolom. Ilgerteden kalgan söz var emesdi. Жаңылбаган жаак болбойт, бүтүрбөгөн туяк болбойт дегендей. Балам ушу бир ооз сөздөн жаңылып калды. Балам үчүн арыңыздардан кечирим сурайм. Биз бүгүн жолдошум экөөбүз Азиреттин ата-энесинин үйүнө барып, Куран окуп, кечирим сурап келдик. Азиреттин ата-энеси Шердор деген адвокатты тааныбагандыгын, Бауыржанды каматып бердирегендигин, эч жерге арызданбагандыгын айтышты. Кыргыз элин Алла Таалам кечиримдүүлөрдү жакшы көрөт. Кечиримдүү болойлу. Эч мындай күндү эч бир пендеге, эч бир душманыма да каалабаймын. Эне деген бала үчүн өтө мага бүгүнкү ушул күндөр оор күн болуп атат. Ушул балам үчүн дагы бир жолу кечирим сурайм. Бир ооз сөз үчүн балам камалып кетпесин, Кыргыз элим.